Бисмилля. Биз өткөндө мектеп маселеси боюнча иш алып барып жатканда биз бир нече мугалимдерден төмөнкүдөй неме суроолор келди да бизге. Мындай экен да, мектептерде бир мектеп окуучулары бир кылмыш, кандайдыр бир кылмыш жасаса, ошол мектептин мугалимдерин, класс жетекчисин, соц педагогдорун милицияканага чакыра берип кыйнашат экен. Бир келин айтты, мисалы мугалим экен, түнү деле чакыра берет дейт. Ошо милициялар чакыра берет дейт. Ошо балдардын иши бүткөнгө чейин чуркайбыз дейт ошол. Күйөөм бар дейт. Түнү деген барыш алыс болот, кээде милиция. Да бир агай айтты. Ошол кээде алыс болот дейт. Милицияканага барыш кээде канча километр болот экен, 30 километр, 50 километр ар кандай болуп калат экен да. Мугалимдерге өтө ыңгайсыздык жаратат экен да. Анан бул нерсени мурун мен уккан эмес экенбиз да. Ушу мугалимдер өздөрү айтышты да, жакшы айтып калышыптыр. Бул мугалимдерди өтө убаракерчиликке кылып, кычалатчылыкка салат экен. Негизи мугалимдер окуучулардын мектептен аймагынан сырткары кылган бир кандайдыр кылмыш жасаса, алар жооп бербейт. Жооп бербейт, суралбайт дагы да. Антип милициялар, тергөөчүлөр, участковыйлар дейбизби, оперлер дейбизби, мугалимдер чакырып алып, анан кел давай окуучуң мындай кылтат, тигиндей кылтат, каякты карытасыңар деп, алар түнү убара кылып, анан чакырып, аларды тынчын алган бул өтө туура эмес көрүнүш да. Буга эч кандай суралбашы дагы да керек да. Ошо бир кандайдыр бир кылмыш болсо, кылмыш жасаган шектүү адамдар суралат, күбөлөр суралат. Ошо күбөлөр, ошо тиешеси барлар суралат да. Ата энеси чакырылышы мүмкүн, мисалы үчүн, жаш жетпеген болсо. Себеби жаш жетпегендерди ошо ата энесинин астында сурайт да. Мугалимдер эч суралбайт ага. Бул мындай туура эмес көрүнүш. Бул адат катары калыптанып калыптыр да. Бул эмнеге андай калыптанганын түшүнбөй атабыз биз. Ошого биз мугалимдер кеңеш берет элек. Мындан кийин чакырса, мен бара албаймын, повестка жөнөт, чакыруу жөнөт жетекчиме. Жетекчим уруксат берсе, сабактан жооп сурап анан барам дегиле. Түнү барбагыла, түнү барыш милдеттүү эмессиңер. Адвокат барышы мүмкүн түнү, ошо мисалы үчүн, ошо атасы барышы мүмкүн, апасы, жоксо күбөлөр түнү алып барышы мүмкүн. Мектеп мугалимдер барышка милдеттүү эмес, алар суралбайт анын аракети үчүн. Болгону бир кылмыштуулук көбөйсө, ошол мугалимдер, районо, прокуратура, укук коргоо органдары, акимчилик бир мисалы кылмыштуулуктун көбөйгөнүнө байланыштуу бир өзүнчө жыйын өткөрүп, тегерек стол өткөрүп, өзүнчө бир кеңешиши мүмкүн. Кандай кылсак болот, кылмыштуулуктун санын кантип азайтсак болот деп. Бул бир. Жоксо мектептин аймагында бир кандайдыр кылмыш болушу мүмкүн. Мисалы мектептин ичинде же мектептин чабарасынын ичинде бир школьный рекет деп коет, акча доолап, ошондой бир мектептин ичинде бир кылмыш болсо, анда ошол кылмышка жоопкер адам, мисалы жоопкер же болбосо мугалим, агай же болбосо ошол соц педагог чакырылышы мүмкүн да. Эмне үчүн мектепте ушундай болду? Сиз көрдүңүзбү ушул кылмышты, көрбөдүңүзбү, билесизби деп. Ошо кылмышка тиешеси бар адам гана, мугалим гана суралат. Тем более аял кишилерди түндөрү антип безилдетип, чакырып, нары убара кылган бул эч туура эмес көрүнүш. Кайсыл жерде ошондой көрүнүш болсо, барышка милдеттүү эмессиңер. Бир гана учурда ошо кылмышка өзүңөрдүн тиешиңер бар болсо, ошо кандайдыр байланышыңар бар болсо, ошол кылмышка бир күбө катары бир байланышыңар болсо, жоксо кылмышка бир кандайдыр бир илешкен жериңер болсо да, силер жөнөткөн болуп же силер менен кошо барып бир пикникте дейсизби, бир ушундай бир болсо, ошондо гана. Негизи эч кандай тиешиңер жок, укпаган, көрбөгөн бир жерде бир окуя болуп кетсе, мугалимдер антип чакырылышы шарт эмес. Эгер ошентип чакыра беришсе, биз сунуш кылат элек, прокуратурага арыздансаңар, ушинтип чакыра берет, чала берет депчи. Прокуратура эскертүү берет ошол райондук ички иштер бөлүмүнө, андай нерсеңерди кылганыңар туура эмес деп. Болбосо бизге кайрылгыла, биз болсо ошол тийиштүү ички иштер бөлүмүнүн үстүнөн биз министрге, башкы прокуратурага арыз беребиз.